Тез басып баратса, аркасынан арактын жыты буркурап турган адам кооптуу бир кадамга бел байлаганы белгилүү болду. Ай кой дегенден пайда чыкпарын түшүнүп, жанкечтини күч менен сүйрөп чыгышты. Дагы жакшы жолдо бараткан адамдар жардам беришти. Окуучулар болбогондо бийиктик менен дарыянын агымы эчак адамды алып кетмек. Нарын дарыясы өлкөдөгү эң узун, эң уулуу, эң олуттуу дарыя. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын куткаруучулары бул аныктамага дагы оргуштаган эң кооптуу деп кошумчалайт. Алар суунун катал мүнөзү менен күн алыс күрөшүп турушат. Нарко өскө эмес, мындай эле түшпөйлү чогуу эле. Мо берки эле өскө. Издөө операцияларынын бири бир адам жоголду. Балким сууга кулап түшкөн. Эч кандай далилдер жок, бирок куткаруучулар дарыянын агымын текшерүүгө милдеттүү. Бердибектин айтымында, сууга чөккөн дене эртедир кечтир суунун үстүнө калкып чыгат. Кээ бирөөнүкү таанылбай калат денеси. Кээ бирөөнү бат эле табылып калат, эрте истеп калсакчы. Былтыр 2012 жылы көбүрөөк болду да, ушу сууга түшкөн боюнча. Майдан августка чейин суу толгон мал жана кеч күз куткаруучулар үчүн эң оор мезгил. 14 чакырык бир учурда чыгат. Кээде издөө иштери бир жумалап созулат. Балдар бир нече километрди тинтип чыгышат. Агып баратканда жайлап калабы, жээкке чыгып калабы деп ошентип атып, Ылдыйт Актала районуна чейин издеп калабыз да. Былтыркы ушун баратып, Жамбулактын кишилери ат менен кичине тартылып калганда, чыгып ошону алып калганбыз. Бирок жардамчылар ар дайым эле боло бербейт. Куткаруучулардын ишенер буюмдары шамчырак менен аркан. Кайык суу астында кийүүчү кийимдери менен оңоюраак болмок. Бирок арга жок, колдо болгонун колдонушат. Ушул нарын суусуна түшүп чөгүп агып кеткендердин саны кескин көбөйдү да, мен билип атам. Анткени үй бүлөсүнө таарынгандар болуп атат. Ушунда эле номер 10 РТС участкасында мектептин 11 класстын бүтүрүүчүсү тестке документтери туура эмес болуп кирбей калып, ошондон таарынып, намыстанып барып сууга чөгүп мына каза болуп. Нарынга чөгүп кеткендер боюнча расмий маалымат жок. Жергиликтүү куткаруучулар менен укук коргоо органдарынын маалыматтары ар башка чыгат. Бирок бир нерсени бир ооздон айтышат. Суу кырсыгында жаш балдар туруштук бере албайт. Кыз 6,5, бала 4,5 болчу да. Фотография балдарынан калган жалгыз эстелик. Алар 3 жыл мурун май айында саат күндүзгү 3-4 чамасында дайынсыз жоголушкан. Балким сууга чөгүп кетишкен дешет. Бирок балдардын атасы ага алигиче ишенбейт. Тигилер баланы салган экен да, кызыл иномаркач. Баланы салганда кызым аркасынан чуркап барып кошо түшүп кеткен да. Жолунуп барып элечи. Баланы кармаган, тиги кызды ошо машинага салып кетип калышкан. Тапчыкасы 3 күндөн табылып атпай. Биринчи күнү өтүшөт, ал жерде жок, экинчи күнү өтүшөт, жок, анда үчүнчү күнү тапчыка чыкканда. Бүгүнкү күндө атасы балдарын өз алдынча издөөдө. 3 жыл ичинде ата-энелер кыймылын түзүп, өзүнчө тергөө иштерин жүргүзүүдө. Ал балдар май айында көп жоголот деп ырастайт. Город Нарын тоже один из рынков для того, чтобы красить ребенка, да? Нарын суусу четиз неогражденный болуп турган себеби аларга жакшыраак болот. Эртең күндө бирөөнү алып туруп, чекесине деп түзөс чытап алып кеткенге ачык туруш керек. Сууга өзүн буруп койгонгочу. Пусть 5 умрут, упадя в воду, да? Свидетель есть, тело есть. 6-й мы украдем. Айтат, 5 түшүп кеткен мына. 6 эле түшүп кетти ошо, ошону жеп. Шаарда дарыяны тосмолоо жөнүндө көп сөз кылышат. Бирок шаардык бийликтин эсеби боюнча жөнөкөй тор зым менен тосмолоо көп акчаны талап кылат. Элдик ашар ыкмасы менен тосмо койсо болот. Бирок кээ бир жер тилкелери жеке менчикке өтүп кеткен. Анан эмки жылда мисалы үчүн бер жакта да бир көпүрөбүз бар. Там вообще болбой калганда немеден ал жерден да өтүп калат да балдарчы. Взрослые проходят, дети проходят. Ошону бюджеттен акча карап, быйыл буюрса ремонттоп атабыз да. Там лестничный пролет. Ал жана сиз айтып аткан жана именно школа деген вопрос, ошо бир школабыз бар, ошол жакты это надо да посмотреть надо. Ну там, о. Оледер өтүрүп алалы, тияга барбайлы. Дарыянын сыйкырдуу күчүн Бакай ата өзү башынан өткөргөн. Абышка убакытты үнөмдөп, аркы жээкке муз менен өтөм деп, чөгүп кете жаздап араң калган. Анан муну көргөндө эле мен муздун буягын таягы менен басып койсом, мындай дейт түшөт экен. Анан бул жакындап келгенде минтип койсом, бияка жүрүп кетет экен. Ошентип акыл
жасап отуруп анан 6 саат дегенде Муз үстүндө саякаты үчүн алышканы сыйкырчы деп аташкан. Ак сакалы, ак калпагы ага кошумча болгон. аны көпүрөдөн өтпөйт белем. Мунун эле жакын чыга калай, муз көпүрө болуп атпайбы анан ошонун үстүнө тоонун түбүндө бир жерде айыл. Бул таягын Бакаята ыйык буюмдай сактайт, анткени ал жанын сактап калган. Жергиликтүү тургундар үчүн 91 жашар сыйкырчынын окуясы сабак болуп калды. 7 саатка созулган саякат тууралуу азыр куткаруучулар да таң калып эстейт. Карасаңар, 8 киши чоңуп кетиптир 2001-жылы. 2012 жылы 6. Кээ бир жерлери даже мен боюман да чоң болуп калат. Тереңдиги. Көпүрөнүн алдычы. Кээ бир жерлери 1 метр болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн чоңдардын каналына дагы жанына да ойногонго да болбойт. Түшкөнгө да болбойт. Коопсуздук боюнча сабактар Нарындын мектептеринде жылына 2 жолу өтөт. Майда суу тоолордо жайкы каникул башталарда жана кышында декабрда кышкы оюндар кызыганда куткаруучулар окуучуларды этият болууну суранышат. Анткени сыйкырчы абышкадай баарынын эле жолу боло бербейт.